Ассаламу алейкум, команда баарыңарга салам. Бүгүн Эрстак компаниясынын маркетинг планы боюнча мындай кыскача маалымат берейин деп атам силерге. Жаңы катталгандарга, маркетинг планды жакшы түшүнбөй аткандарга, кантип акча табамын, кантип баштаймын деп аткандар үчүн азыр бир сыйра мен элден баштап түшүндүрүп кетейин. Биринчи биз Эрстак компаниясына регистрация болдук. Регистрация болгонубуздан кийин бизде компанияда эки жол болот. 3000 сомдук продукция сатып алсак болот, же болбосо 6000 сомдук продукция сатып алсак болот. Экөөнүн айырмасы, бир эле айырмасы бар. Булар бизге компания берген белектердин айырмасы. Биз 3000 сомдук продукция сатып алганда бизге компания ошол 3000 сомдук заказыбызга кошо бир продукцияны бесплатный кошуп берет, бекер кошуп берет да, мындайча айтканда белекке кошуп берет. 6000 сомдук продукция сатып алган учурда бизге 3 товарды белекке кошуп берет. Биз ушул жол менен биз компанияда активный участник болуп эсептелебиз. Биз уже компаниянын бир мүчөсү болуп калабыз да, мындайча айтканда компаниянын клиенти катары болуп калабыз. Как клиент катары болосуңар бул жерде. Ушул кыймыл аракеттерди жасаганда, эми мен акча табамын, кантип баштайм, бизнес кылам дегендер үчүн бизде маркетинг план деген система бар болуп калат. Бизде 10%тен баштап 33%ке чейин компания бизге доход төлөп берет, бизге акча төлөп берет. Мындайча айтканда, биз канча компанияга товарооборот жасасак, бизге ошонун 10%тен баштап 33%ке чейин бизге акчасын төлөп берет. Эми биз кантип компаниядан 10% акча алып баштайбыз, компаниядан кантип 10% доход алып баштайбыз. Анын үчүн биз 10 балл жасашыбыз керек. 10 баллды жөнөкөй эле мындай кыймыл аракеттер менен бат эле 10 баллды жасап, биз 10%ке чыгып, жана компаниядан иштеген товарооборотубуздан 10% акча алып баштасак болот. Ал минимальный уже бизге 600 сомдон түшүп баштайт. Ар бир биздин артыбыздан келген адамдан бизге 600 сомдон түшүп баштайт. Например, 10 адам жазсаңар, уже силерге 6000 сом доход. Эми биз кантип 10 балга чыгабыз? Уже биз бул жактан продукция сатып алганда эле бизге уже балл берилип баштайт, компаниядан балл түшүп баштайт бизге. Примерно бир 5 балдай түшөт да, 5 балдай берилет. Анан биз кааласак өзүбүз үчүн продукция сатып алсак, же болбосо өзүбүздүн артыбыздан жаңы киши алып келгенде, жаңы киши каттаганда ошолор өздөрү үчүн продукция алат. Өздөрү үчүн продукция алганда ошонун баллы бизге түшөт. Эми мындай ушул жерден ушуну түшүндүрүп өтөйүн. Балл кантип чогулат? Балл, например, сиз компанияга катталдыңыз, сиз активный участниксиз, сиздин 5 баллыңыз бар. Например, сиз артыңыздан 2 адамды жаздыңыз, жазган 2 адамыңыз өздөрүнө керектүү продукция сатып алды, алар дагы өздөрүнүн артынан кишилерди жазышты. Ар биринен силерге балл түшөт да, алган товарынан балл түшөт. Бизде примерно 1300 сом заказ, 1300 сом заказ, бул 1 балга барабар болуп калат да. Например, 13000 сом товарооборот жасасаңар, уже 10 балл дегенде эле. Өзүңөр 6000ге алтасыңар, калганын уже артыңардан команда түзүп жасасаңар, уже дагы балыңар чогулуп, балыңар оңоюраак чогулат дагы, силерге уже доход түшүп баштайт. Эми бизде 10%тен баштап 33%ке чейин бар. Эми биз буларга кантип жетебиз? Биз 10 балл болгондо биз 10%ке чыгабыз, бизге 10% төлөп берет. 30 балл болгондо 15%ке чыгабыз, 60 балл болгондо 21ге, 120 балл болгондо 27ге, 200 балл болгондо биз 33%ке чыгабыз, лидер статусуна чыгабыз. Эми компаниянын, Эрстак компаниясынын дагы бир мүмкүнчүлүктөрүнөн бири, бул жакта биздин чыккан статустардан биз эч качан кулабайбыз. Канча ай болсо дагы, канча ай иштебей калсак дагы, арасында иштебей, арасында заказ кетирбей калсак дагы, биздин бул статустарыбыз, биздин проценттерибиз вообще күйбөйт. Например, 60 балл жасадыңар, андан ары уже иштебей калдыңар дейли, ортодо иштебей калдыңар, бирок силер кайра эле компанияга келгениңерде 21% менен баштаганга мүмкүнчүлүк болот да, 21% менен эле баштай бересиңер. Уже кайра нөлдөн баштабайсыңар. Ошол жери плюс. Жана биз лидер болгондон кийин бизде компаниядан ар кандай премиялар болот, ар кандай премиялар берилет. Иштегенге жараша компания коет, наставниктер коет, лидерлер коет, ошого жараша премияларды алсаңар болот наставниктериңерден. Биздин Эрстак компаниясынын мындай кыскача маркетинг планы ушундай. Эгерде кандайдыр бир түшүнбөгөн сурооңор болсо, ушул мага байланышсаңыздар болот, мен дагы түшүндүрүп берем түшүнбөгөн суроолоруңарды. А так биздин компания маркетинг планы мына ушундай жөнөкөй эле. Силер ушинтип өзүңөр үчүн эле керектүү продукция алып бизнес баштап, жана өзүңөрдүн артыңардан тааныштарыңарды, досторуңарды чакырып, балл чогултуунун аркасынан уже силер доходко дагы жетсеңер болот, акча дагы тапсаңар болот. Плюс алар дагы белектерин алышат, алар дагы доход тапса болот, артыңардан келген адамдар дагы иштеп доход тапса болот.